ОТРК Баткен телеканалы түз эфирде, біз бүгін түз эфирдин алкагында салыкты кимдер эмне үчүн төлөшөт деги эле салыктын түрлөрү деген теманын тегерегинде маектеш үчүн түз эфирге келип калдык. Аны мен Назгүл Абдрахманова алып барам. Саламатсыздарбы? Ушул суроолорго жооп алуу үчүн биз студиябызга атайын адистерди чакырганбыз. Анда эмесе четинен тааныштыруу өтөйүн. Менин жанымда мамлекеттик салык кызматынын Баткен району боюнча башкармалыгынын башчысы Сапаров Замирбек Абдрахманович отурат. Андан ары эле Баткен району боюнча башкармалыгынын салык төлөөчүлөр менен иштөө бөлүмүнүн ага инспектору Кубанычбек Бинназаров. Андан ары ушул Баткен шаардык салык кызматынын салыктык контролдоо жана карызды өндүрүү бөлүмүнүн башчысы Шумкарбек Салиев жана дагы акырында бизде Баткен шаардык салык кызматынын салык төлөөчүлөр менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Замирбек Канибек уулу. Саламатсыздарбы? Биздин чакыруубузга жоктобостон ушу жалпы көрүүчүлөргө салык боюнча, салыктын түрлөрү боюнча салыкты кимдер эмне үчүн төлөшөт деген суроолорубузга жооп берүү үчүн келип берген сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе темадан алыс кетпей, алгач эле ушул салык деген эмне? Ким жооп берет? Ушул суроого жооп берүү менен маекти баштап алалы эле. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Салык бул мамлекеттин казынасы. Салык юридикалык же физикалык жактардан милдеттүү түрдө төгүлүүчү төгүмдөрдүн тутуму да. Салыкты ошондой эле мамлекеттин казынасын эң бир маанилүү көп пайызын салыктар түзөт да. Ал эми салыктарды, салык мыйзамдарын, салыктын түрлөрүн, салык башкаруу түрлөрүн, салык Кыргыз Республикасынын салык кодексинин өзүнүн беренелеринде аныкталат. Келиңиздер, биз ушул жерден телекөрүүчүлөргө кайрылып өтөлү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин суроолорго катары сиздерде дагы ушул адистерге суроолор болсо, анда эфир соңуна чейин түз эфирдеги экран астында жазылган суроолорго узатсаңыздар болот. Биз болсо эфир соңуна чейин жооп алып бергени даярбыз. Кийинки суроо мындай болсун, ушул салыктын жыйналышы боюнча кененирээк маалымат берели. Ким жооп берет? Салыктын жыйналышы боюнча микрофонду алып алыңыз. Салыктын жыйналышы боюнча мамлекеттик салык кызматынын Баткен шаары боюнча башкармалыгы 2023 жыл үчүн 247 миллион 946 миң сом план жеткирилген болсо, 256 миллион 175 миң сомго аткарылып, 103% түздү. Жыл болсо 8 миллион 294 миң сомго көп чогулду. Ал эми 2022 жылга салыштырмалуу 75 миллион 854 миң сомго көп чогулду. Жыл болсо өсүп 142% түзүлдү. Ал эми анын ичинде жергиликтүү бюджетке 2023 жыл үчүн жеткирилген план ташыма 136 миллион 55 миң сом болгон болсо, аткарылган 144 миллион 275 миң сом түзүп, 106% аткарылды. Ал эми республикалык бюджетте 2023 жыл үчүн жеткирилген план ташыма 111 миллион 894 миң сом болгон болсо, аткарылганы 111 миллион 895 миң сомду түзүп, 100% аткарылды. Негизи эле салыктын бул 100% 2023 100% аткарылган себептери бул бизде мамлекеттик салык кызматы санат бешөөдүр, ошол электрондук шот фактура, электрондук транспорттук коштолмо кагаз, КТМ ошолордун жыйынтыгы менен өзү салык жогорулады. 100% аткарылды. Жакшы экен. Замирбек Абдрахманович, сиздерде да толуктуу болобу? Бизде Баткен району боюнча бизге салыктын жыйналышы боюнча 2023 жылга 135 миллион 896 миң 700 план жеткирилген болсо, наоборот экен да. 131 миллион 945 миң 400 план жеткирилген болсо, биз 135 миллион 896 миң 700 миң сомго аткарып, план 109,15%га аткарылды да. Бул жана жогоруда айтып кеткендей, бул республика боюнча санак
түрүү салык кызматында эң маанилүү ролду ойноду. Бул электрондук эсеп фактура, электрондук товардык транспорт коштомо кагаздар, ККМ колдонуу менен бул республикалык деңгээлде ишке ашып, бул мамлекеттик казынаны биз республика боюнча 249 миллиарддан ашык план аткардык. Берилген пландан 3 миллиардка ашык аткарылды да. Бунун негизинде бул салыктардын чогултуунун негизинде мамлекеттин казынасы толуп жана мамлекетибиз экономикалык жактан эң бир жакшы жолго түштү, өсүү жолуна түштү да. Айтылып аткандай мамлекетибизге военный техникалар, дагы көптөгөн сос объекттер салынып атат. Ошол салыктын өсүшү менен бюджет өсүп атат да, биздин мамлекеттин бюджети. Бул жакшы жакка өзгөрдү да биздин салык саясатычы. Сонун келиңиздер, биз жанадан бери эфир башталгандан бери айтып атабыз, салыкты кимдер, анан эмне үчүн төлөшөт деп. Ошол боюнча айталы. Кимдер эмне үчүн төлөшөт? Микрофонду алып айтсаңыз да болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Салыкты бардык соода саттык жана кызмат көрсөткөн субъектилер төлөшөт. Киреше алган субъектилер баары салыкты төлөшөт. Салыктын бул түрлөрү бар. Республикалык жана жергиликтүү деп. Алар дагы бөлүнүп кетет. Республикага болсо 6 республикалык салыктарга 6 салыктын түрү кирет. Ал эми жергиликтүү болсо мүлк салыгы деп туруп жергиликтүү салыктарга кирип кетет. Аларда жергиликтүү салыктар да бөлүнүп кетет. Бул жер салыктары айыл чарба жана айыл чарба эмес багытындагы жер салыгы, мүлк салыгы. Жакыныраак кармалыңыз, Кыймылсыз жана кыймылдуу мүлк салыктары кирип кетет. Бүгүнкү күндө ушул салыктардын негизине жергиликтүү салыктарга токтоло кетсек, жергиликтүү салыктардын 100% жергиликтүү, мындайча айтканда, жергиликтүү бюджеттин негизги булактарын түзөт. Ошол мэрия, мындай айыл өкмөттөрү ошол жергиликтүү салыктардан 100% ошол бюджетини биздин салыктар түзөт. Ошол салыктын, жергиликтүү салыктын 100%-ине түшкөн салыктардын негизинде бүгүнкү күндө биз жергиликтүү салыкты 8 миллион 800 миңге ашыгы менен Баткен шаарында аткардык. Ошонун эсебинен өзүңүздөр көргөндөй Баткен шаарынын көчөлөрү оңдолуп, асфальт төшөлүп, сос объекттер курулуп, бала бакчалар курулуп атат. Бул дагы жакшы жөрөлгө деп ойлойм. Себеби ушул салыктын канчалык биз салык төлөөчүлөрдүн жана ушул салык төлөөчүлөрдүн кайдыгер мамилеси, кайдыгер эмес мамилесиге байланыштуу. Ушул салык төлөп кеткен бардыгы салык төлөөчүлөргө ушул салыкты дагы мындан ары дагы төлөп ушул шаарыбыздын өсүп өнүгүшүнө кайдыгер карабасын деп туруп айта кетмекчи элем. Жакшы. Кийинки суроо, ошо көзөмөл кассалык аппарат деп, башкача айтканда ККМ боюнча маалымат берели. Жана дагы салыктын жыйналышында дагы сиздер ушул ККМ аппараттын болушу дагы бул көрсөткүчтөргө таасир берди деп айтып калдыңыздар да. Ошо артыкчылыктары боюнча ал өзү кандай аппарат? Контролдук көзөмөл аппараты бул ар бир соода сатык жүргүзгөн ишкер же кызмат көрсөткөн ишкер, элге кызмат көрсөткөн, соода сатык жүргүзгөн ишкер колдонулат, колдонуш керек. ККМ колдонуу боюнча такай
кызматкерлер тарабынан жеринде барып ККМди кандай колдонот, ким колдонот, жеринде барып салык төлөөчүлөр менен тыгыз иш алып барып турат. Түшүнбөгөн суроолорго жооп берип, жеринде практикалык жардам көрсөтүп, жардам берип турушат. Жакшы экен. Келиңиздер эми бирдиктүү салык декларациясы деген эмне деген суроого жооп алалы. Мамлекеттик салык кызматы негизинен бул салык бирдиктүү салык декларациясынын өнөктүгүн өткөрүп, жыл сайын өткөрүп келет. Бул салык декларациясы дегенде, бул салык декларациясы бул субъекттин экономикалык ишин тууралуу салык милдеттенмелерин эсептөө үчүн зарыл болгон кирешелер, чыгымдарды, салыктан милдет төлөгөн суммасы, улуулган салык жеңилдерин камтыган жылдык ачык болгондо, бүтүн жылдагы кирешелер жөнүндө салык органдарына берилүүчү жылдык ачык болгон бул салык декларациясы. Салык декларациясы бул эки этапта өтөт. Биринчи апрелге чейин юридикалык жактар, фермер чарбалар, анан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер биринчи апрелге чейин катышуу керек. Экинчи этабында биринчи майга чейин жеке жактар, жеке ишкерлер салык декларациясын берүүгө милдеттүү. Салык декларациясынын бирдиктүү салык декларациясынын өз убагында ташып алгандарга бузуулар кодексине ылайык 322 статьясына ылайык юридикалык жактарга 5000 сом, жеке жактарга 1000 сом акчасы ылайык каралган. Бирдиктүү салык декларациясын берүү үчүн бул азыркы күндө электрондук түрдө берилет. Бул юридикалык жактар, жеке ишкерлер, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бирдиктүү салык декларациясын электрондук түрдө гана беришет. Ал эми жеке жактар бирдиктүү салык декларациясын электрондук почта аркылуу, электрондук түрдө, анан кагаз түрүндө да берсе болот. Эгер юридикалык жак болсо, бул салык декларациясынын 4 формасы бар. Кайсы формаларды ташышат? Юридикалык жактар бул салык декларациясынын эски 101 формасын ташышат. Ал эми жеке ишкерлер STI 102 формасын ташышат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бул STI 155 формасын ташышат. Ал эми жеке жактар бул STI 100 формасын ташышат. Ошо декларацияларды тапшыруу боюнча дагы жылдан жылга мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин да катары көбөйдү, тапшыруу керек дегенчи. Ошол сиздер тараптан дагы ушундай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү? Окутуулар, көрсөтүүлөр. Салык декларациясын тапшыруу боюнча бул мекеме ишканалар кайрылганда бул ошол семиналарды өткөрүп алабыз. Андан сырткары бул маалымат бул сайттарга ушул бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу боюнча мөөнөттөр тууралуу маалыматтар берилет. Жакшы. Келиңиз эми патент менен иштегендер тууралуу кеп кылалы. Себеп дегенде биз баарыбызга эле белгилүү, патент менен иштегендер жоюлат деген сөздөр чыккан. Кайсы убакка чейин ал жарактуу болот? Сиз жооп берип коесузбу, Кубаныч мырза? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркы күндө патент менен иштеген өкмөттүн токтому негизинде жеке ишкерлерге физикалык жактарга берилип атат. Азыркы күндө соода сатык менен иштегендер только неме менен иштейт, кассалык аппараттар менен. Базарларда иштегендер бул 6 айга чейин азыр узатылган. Физикалык жактар только азыр электрондук түрдө алса болот патенттерди. Бул өздөрү налогого келбей эле электрондук түрдө алса болот. Через кабинет аркылуу. Салык төлөөчү. Сиз толуктап коет окшойсуз, Бүгүнкү күндө патент менен бизде ушул жылдын июнь айына чейин базарларда соода сатык кылган ишкерлерге уруксат берилген. Анан кээ бир жеке ишкердүүлүктүн түрүн жүргүзгөн. Бүгүнкү күндө салык кызматында бүт кызматтар, отчеттор бардыгы электрондук түрдө салык төлөөчүнүн личный кабинет, жеке кабинет аркылуу жүргүзүлөт да. Салык кызматына келбестен эле
ошол мобилдик тиркеме, салык кежи деген мобилдик тиркемени жүктөп алып эле отурган жеринде эле өзүнүн жеке кабинетинен логин пароль менен кирип туруп эле патентти алып, дальше узартып алса дагы боло берет. Патент ошондой эле салык төлөмдөрүн деле электрондук түрдө жүргүзсө болот да. Эч кандай салык кызматына келүүнүн зарылдыгы дагы жок. Бүгүнкү күндө эң жакшы шарт ошол салык кежи тиркемесинен салыктын бардык отчетторун, төлөмдөрүн жүргүзсө болот. Бул дагы эле заман агымына жараша техниканын өнүккөнүнө байланыштуу түзүлгөн жакшы шарттар десек болот да. Келиңиздер, биздеги маалыматтардан ошо чек талап кылып байге утуп ал лотереясын ойнотуу токтотулду деген маалыматтар жүрүүдө, ошонун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Ким жооп берет? Салык чек талап кылып байге утуп ал лотереясы бул мамлекеттик деңгээлде өтүп аткан. Бүгүнкү күндө 2023 жылга бул аяктады салык чек талап кылып байге утуп ал лотереясы. Мындан ары дагы ушул кызыктыруучу акциялар Кудай буйрса жакынкы күндөрү кайра башталат да. Ушул лотерея аркылуу биз жарандарды чек талап кылууга үйрөтө алдыкпы? Сиздердин пикирде? Ооба. Бул өзүңүздөр байкагандай мамлекетибизде эң жакшы ККМге үйрөтүүнүн эң жакшы жагы болуп бизге пайда болду. Ошолчу жарандар ошол лотереяга катышуу менен эч кандай шартсыз, төлөмсүз эле ошол сатып алган товарына чек алып эле бир жагынан өзүнүн коопсуздугуна дагы жакшы чек талап кылса, бир жагынан чек талап кылуу менен мамлекеттин бюджетиге дагы салым кошот да. Бул деген биз ошол эми лотерея болбосо эле чекти талап кылбай койбош керек да. Бул биз ошол товарды салыгы менен берип атабыз да. Салыгы менен бергенден кийин ошол сатып алган товардын ичинде салык отурат да. Мисалы үчүн 1000 сомдук товар сатып алсак, ичинде 4 сом же 5 сомдук салык болуп эсептелет, милдеттүү түрдө. Аны биз салык требут этпесек, салык ал ишкер чек баспаса, салык төлөнбөйт. Бирок биз төлөп атабыз, биздин сатып алган акчанын ичинде салык отурат да уже. Салык чекте ошол ишкердин полный салык төлөө персоналдык номери, кайсы товар экендери бүт көрүнүп турат да. Барып доказать этип, мына мен сенен алгам, мына чеги дегенге өзгө дагы жакшы да. Туура айтасыз, жарамдуу мөөнөт өтүп кеткен болсо, жараксыз, бул пайдаланууга болбой турган азык болуп кала турган болсо, бул сиздин ден соолугуңузга эле кайтарып, ошол нерсенин ордуна башка жарамдуу азык алганыңызга мүмкүнчүлүк болот деген түшүнүк болду десек болот да. Негизгиси бул ошол өзгө дагы жакшы. Анан мамлекет үчүн өзүнүн салымын кошуп атат да. Биздин мамлекет дагы ошол салык элдер дагы көзөмөл болуш керек да. Салык чекти талап кылса, ошол мамлекетибиздин казынасы толуп, экономикабыз өсүп, биздин мамлекет дагы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулат эле да. Ооба, буюрса. Жакшы жооп болду. Кийинки суроо мындай: онлайн режимде кассалык чектердин санын көзөмөлдөө боюнча айтып берсеңиздер, Көзөмөлдөнөбү? Салык чектерди онлайн режиминде көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик салык кызматынын tax.salik.kg деген бизде тиркемеси бар, программасы бар. Ошол программасы аркылуу ар бир салык төлөөчүнүн жана ККМ басып атабы, баспай атабы, ошол боюнча ар бир саатына чейин жана күнүнө чейин ар бир салык ККМ менен иштеген салык төлөөчүнүн бардык онлайн режимде көзөмөлдөнүп турат. Бүгүнкү күндө ошолор боюнча катуу иштер, түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Мындайча айтканда, азыркы санариптештирүү мамлекеттик салык кызматындагы азыр санариптештирүү багытында өтө чоң зор иштер жүрүп атат десек болот да. Бул ар бир программасы бар, ар биринин өзүнүн.
мисалы электрондук товардык транспорттук поштомо кагаздары боюнча дагы өзүнчө программасы бар. Электрондук эсеп фактурасы боюнча дагы программалар бар. Анан айта кетсем, бул ККМ аппараттарыны онлайн режимде бизге ошол иштөөсү боюнча бизге онлайн режимде ошол программага түшүп турат. Эгер ошо биз ошол программа боюнча эле иш алып барып койсок болот. Ошол ишкердин качан басты, бүгүн соода саттык жүргүздүбү, ошол боюнча эле иш алып барып, ошол салык төлөөсүнө көзөмөлдөп турсак болот да. Жакшы экен. Акыркы суроолорубуздун бири болсун, себеп дегенде биздин эфир соңуна чыгып барат экен. Салык товардын баасына таасир этеби? Ким жооп берет? Жакшы суроо экен. Салык товардын баасына эч качан таасир этпейт да. Ушуну түшүндүрүп кетели. Бул товар өндүрүлгөндөн уже өзүнүн себестоимостун эсептеп, ичинде салык уже отурат да. Ал ишкерлердин арасында, элдин арасында салык көтөрүлсө, баа көтөрүлөт деген түшүнүк бар да. Ал ойдон алыс болуш керек. Бир нерсе өндүрүлгөндө ичинде бардык кеткен чыгашасы менен салык ичинде уже эсептелип келет. Эч качан баа салыкка таасир этпейт. Болгону ошол ишкерлердин туура эмес түшүнгөнү болуп калат да бул жерде. Ал эми салыкты ишкер өзүнүн жанынан төлөбөйт да. Салыкты берги эл талап кылуучу потребитель сатып алып атат өзү. Ошонун ичинде салык отурат. Салык төлөөчүлөргө эскертүүлөр болсо, кошумча маалыматтар болсо, эфир аркылуу жеткирип алалы. Келиңиз, Замирбек мырза, сизден баштайлы. Микрофонду алып, мүмкүн болсо жакыныраак алып сүйлөп берсеңиздер. Эскертүүлөр же кошумча маалыматтар болсо. Кошумча маалыматтар эми салык төлөөчүлөргө эскертүүлөр бул бардыгыбызда ошол юридикалык жактар, мамлекет жана муниципалдык кызматкерлер 1-апрелге чейин салык декларациясын тапшыруусын эскертип кетет экен. Жеке ишкерлер дагы ошол 1-майга чейин жеке жактар, деги эле мүлкү бар салык төлөөчүлөр жеке жактар бардыгы салык декларациясын тапшырып кетүүгө чакырат экен. Шомкарбек мырза, Кубаныч мырза, сиздерде толуктоолор барбы? Мен дагы айтып кетет элем, кесиптешиме кошулуп, ушул салык төлөөчүлөр биринчи кезекте ушул 2023-жылдын жыйынтыгы менен салык декларациясын тапшырууга чакырып кетет элем. Андан сырткары ушул азыр мамлекеттик салык кызматынын ушул санариптештүү боюнча жүрүп жаткан саясатын колдоп, бардыгыбыздан электрондук транспорттук коштомо кагаздарынын, товардык транспорттук коштомо кагаздарын жана ККМ электрондук эсеп фактураларını колдонуу менен ушул мамлекетибизге салым кошолу деп чакырып кетет элем. Бул боюнча салык кодекстерине өзгөртүүлөр киргизип атат. Байма-бай өзгөртүүлөр болуп жатат азыр. Мисалга алып кетсек, акыркы жолу 2024-жылдын 2-февралында номер 31 салык Кыргыз Республикасы салык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү боюнча мыйзам кабыл алынды. Ошол жерде дагы көптөгөн өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол боюнча бизге келип, салык кызматына келип, ошол кеңири маалымат алып, өзүңүздөрдүн салык түздөн-түз салык менен ишмердүүлүгүңүздөр салык менен байланышканга байланыштуу ошону кеңири бизден үйрөтүүлөрдү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз азыр. Ошону алып кетсеңиздер болот дедим. Мисалы, бирдиктүү салык боюнча көп суроолор пайда болот. Бирдиктүү салык боюнча ошол мурда 8 миллион болсо азыр жаңы мыйзам менен 15 миллионго чейин өзгөрдү деп азыр чыкты. Ошону айтам.
Кубаныч мырза. Азыркы күндө жекешкерлердин карыздары болсо биз азыр электрондук түрдө кабинет салык эжиге жөнөтүп атабыз ар бир ишкердин карыздарын. Ошону ар бир ишкерлерге айтам, ушу кабинетке кирип өзүңүздөр текшерип карап турсаңыздар болот. Замирбек Абдрахманович. Урматтуу салык төлөөчүлөр, бүгүнкү күндө бизде бирдиктүү салык декларациясын азыр эскертип кетти. Декларация тапшыруу боюнча 1-апрелге чейин юридикалык жактар тапшыруусу абзел. Мунун негизинде биздин салык кызматы жетишпей калган айдын март айынан баштап түнкүсүн дагы шарт түзүү боюнча түнкү саат 12:24:00 чейин жардам берип ушул жерде прием кылышат да. Ал эми салык кодексинин 107-статьясынын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлери 1-апрелге чейин тапшырышат өздөрүнүн личный кабинетинен. Ал эми биздин салык кызматкерлери жеринде барып көрсөтүп, үйрөтүп, тапшырууга жардам берүүгө даяр. Ал эми убагында тапшырылбай калса, ошол муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер биз материалдарды прокуратура органдарына өткөзөбүз да 155 боюнча. Ал эми калган юридикалык жак жекешкерлер убагында тапшыра албай калса, укук бузуулар кодексинин негизинде өзүбүз айыпка тартабыз да. Ошон үчүн эскертип кетет элем. Бардык ишмердүүлүк жүргүзгөн юридикалык жана физикалык жактар кечикпестен бирдиктүү салык декларациясын убагында тапшырыңыздар. Ошондой эле жалпы элге кайрылып кетерим. Соода сатык жүргүзгөндө кызмат көрсөтүүлөрдү акылуу кызмат көрсөткөн учурларда сөзсүз түрдө ККМ чек талап кылыңыздар. ККМ чек талап кылуу менен сиздер өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга бир жагынан мамлекеттик бюджетке салым кошкон болуп келиңиздер да. Ошол. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз жана ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Замирбек Абдрахманович туура айтты, ар бир нерсенин өз убагында болгону жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эфир алкагында салыктын түрлөрү деген теманын тегерегинде Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын Баткен шаардык жана райондук башкармалыгынын башчысы баш болгон жана бөлүм башчылары менен биргеликте маектен биз суроолорубузга жооп ала алдык. Эгерде бул берүү аркылуу сиздер кандайдыр бир пайдалуу маалымат алган болсоңуздар, анда биз максатыбызга жеттик. Мен сиздер менен коштошомун. Ал эми УТРК Баткен телеканалы өз ишин алдын көздөй улантмакчы.